Бул окуучу кыздар өзлөрүнө тийген ролду так туура аткаруу үчүн бир канча жолу даярдык көрүп жатышат. Алар чакан ролун жакын арада мектептин сахнасына тартуулашат. Мен окуйм. Окуйсың деп атам. Сен не кыласың сен? Ал деген ишо эркектин профессиясы. Мына андан көрө сага кетчү акчаны буну окутайын. Бул менин колумда калат. Бул мени багат. Силер баарыңар көөгө тийип кетесиңер. Менин кыялдарымчы, макеттеримчи. Макеттер жөн эле кагаз. Алар жөн эле кетет. Жазап өтүп коюш, оп-оңой эле. Андан көрө көөгө тийерден мурун поварга окуу же тигүүчү бол. Ошонун баарын жардамы келет. Күйөөңө тамак жасайсың, кийимин тигесиң. Катышуучулардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашкан мектептердин окуучулары. Көбү илимдеги кыздар долбооруна 1 жылдан ашык катышып жатышат. 1 жыл ичинде аталган долбоорго катышып жаткандар ийгиликке жетишип, өз оюн так билдирип жана ошондой эле мектептин алдыңкы окуучулардын катарына кошулушкан. Мен аты жөнүм Уматкулова Альбина Кырчегетовна, номер 32 орто мектебинин 9-Г классында окуймун. Хоббим журналист болгум келет, ырдайм. Азыр бирок кичине тамам ооруп атат, анан ошон үчүн жакшына сүйлөй албай атам. Комуз чертем. Илимдеги кыздар долбоорунда деле катышам. Мен мурда өзүмдү жакшы таанычу эмесмин. Азыр өзүмдү жакшы таанып, мен эмне кыла алам, мен эмнеге актуалдыймын. Негизи эле адамда бир интеллект болуш керек да. Негизги 9 интеллект болот. Менде мисалы интеллектим мен бир нерсени үйрөнүү, бир нерселерге жаңы маалыматтарды угуу боюнча, ошолор боюнча үйрөнөм. 9 интеллектин бирөөсүн. Эмнеге үйрөндүңүз ошол? Илимдеги кыздар боюнча өзүмдү таанып билдим, кесип тандоону үйрөндүм. Өзүм билбеген маалыматтардын баарын үйрөндүм десем болот. Белгилей кетсек, илимдеги кыздар долбоору 3 жылдык проект. Бүгүнкү күндө аны ишке ашырып жаткандыгына 2 жыл болду. Бул арада долбоор аркылуу 600дөн ашуун кыз тренинг атайы окутуулардан өткөн. Ал эми тренингден өткөн окуучу кыздар теңдеш тренер болуп, өзлөрү окуп жаткан мектепте жогорку класстын окуучу кыздарына ачык сабактарды өткөрүп келишет. Илимдеги кыздар долбоорунда менин ролум, мен теңдеш тренеркамын. Биздин мектептеги окуучуларга өзүм бул жакта эмнелерди үйрөндүм, ошолорду аларга үйрөтүп, аларга жардам берем, үгүттөйм, багыт берем. Маселен, кандай темадагы тренингтерди өтөсүздөр? Мисалы, биз жаңы эле баштадык 7-класстарды. Биз аларга STEM багытында эмнелер болот, кандай кесиптер азыр актуалдуу, акыркы 10 жылда кандай кесиптер актуалдуу болот, кандай кесиптер тандаса болот, гендер жана жыныстын айырмасын, ошолор жөнүндө өтөбүз. Алар жөнүндө маалыматтарды беребиз. Кесип тандоодо кандай суроолорду берет көбүнчө окуучулар силерге? Акыркы 10 жылда кандай кесиптер актуалдуу деп эле ошол суроолорду беришет. Ошолор жөнүндө айтабыз. Сиздин оюңузча кайсы кесип актуалдуу болот? Актуалдуу азыркы эле көп эле бардыгы эле медсестра боюнча окуп атышат. Мугалимдер бирок аз болгону менен бизге мугалимдер жетишпей атат. Бирок ошолор да жакшы. Бирок программисттер аябай көп болуп атышат. Тил үйрөнүп чет өлкөлөргө кетип аткандар көп болуп атышат. Не хочет она. У тебя спрашивали, хочешь, не хочешь? Долбоордун негизги максаты кыздардын STEM багытына кызыктыруу, тартуу. STEM бул илим, технология, инженерия, математика. Долбоордун негизги багыты кыз келиндердин так илимдерге болгон кызыгуусун күчөтүү. Аталган STEM терминин бүгүнкү күндүн катышуучулары жакшы билишет. Анткени ар жолу кошууда ошол тармак боюнча көбүрөөк иш алып барышат. Бул биздин сабактарыбыз боюнча, кандайдыр бир нерселер боюнча биздин кандайдыр бир кыздарга айрыкча бул кыздардын долбоору болгон үчүн кыздарды илимге шыктандыруу.
Долбоорду Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду, Борбор Азиянын Америка университетинин колледжи жана балдарды коргоо борбору, коомдук бирикмеси жана ошондой эле ЮНИСЕФ менен биргеликте ишке ашырууда. Ушул 16 күндүк акцияга карата кыскача видео тартабыз. Баардыгыңардын оозуңар скотч менен жабылып болот. Ортодо айденек эле мен кыздарга карата зордук зомбулукка каршымын. Я против насилия деп айтышым керек да. Биринчи кыргызчасын тарталы. Мен зордук зомбулукка каршымын деп, Анан кийин кыздар аягында сен мен каршымын дегенде кыздар баарыңар оозуңарда скотчту аласыңар, макулбу? Анан кийин стоп дегенден кийин анан экинчи видеону тартабыз орусча, хорошо? Аз баарыңар оозуңарда скотчту чаптагыла, макул? Кыздар тренерлери менен бирге зордук зомбулукка каршы чакан видеолорду тартып социалдык баракчага такай киргизип турушат. Анткени аякы жылдарда кыздар зордук зомбулукка көп кабыл болушкан. Долбоор 2020 март айында башталган. Биз ушул долбоордун алкагында 600 кызды окуттук, теңдеш тренер кылып. Ошол 600 кыз азыр биздин убакта 81 мектепте кыздар балдарга STEM багыты тууралуу, илим, билим тууралуу, инженерия, техника тууралуу тренингтерди, сабактарды өтүп жатышат. Азыр сиздер бүгүнкү күндө ошол биздин теңдеш тренер кыздардын атайын активизм тууралуу, форум театр, флешмобду кантип уюштуруш керек, социалдык өгүүлөрдү кандай чагылдырыш керек, ошол темасында 2 күндүк атайын тренингтен өтүп жатышат, даярдык көрүп жатышат. Жана ошол 25 ноябрь күнү башталган 16 күндүк активизмге карата, айымдарга болгон зордук зомбулукка карата атайын форум театр, флешмоб даярдап жатышат. Кыздар өздөрү сценарий жазып, өздөрү инициатива кылып, ушул кыздарга, айымдарга болгон зордук зомбулукту чагылдырыш үчүн, коомчулукка жеткириш үчүн атайын ушундай даярдыктарды көрүп, буйруса эми ушул жакынкы арада мектептерде өздөрүнүн сценкаларын, өздөрүнүн форум театрларын көргөзүшөт. Фатима 9-класстын окуучусу илимдеги кыздар долбооруна катышып жаткандыгы үчүн кубанычта. Ал анткени долбоордун алкагында кызыктуу тренингке катышып, өзүнүн дүйнө таанымын кеңейтип жатат. Мен өзүмдүн жөндөмдүүлөрүмдү аябай өстүрдүм десем болот. Себеби мектепте мурун аябай эле кандай десем, билинбеген кыз болчумун. Ушакка катышып, өзүм сүйлөгөндү, эл алдына чыкканды аябай эле үйрөндүм. Жакшы сапаттарымды, жакшы көндөмдөрдү үйрөндүм. Бул жакта аябай эле жакшы экен. Эмнени баса белгилей аласыз ушул илимдеги кыздар долбооруна катышып жатат? Мен баса белгилеп айтсам, бул кыздарды аябай эле коомчулукка аралаштырганды, илимге аралаштырганды, мисалы үчүн көбүнчө стереотиптер, ар кандай гендердик зордук зомбулукка кабылышат. Ошолго кандай десем, мындай түрткү бербеш үчүн бизге аябай жакшы сапаттарды, жакшы эмелерди кыздар да кыла алат, кыздар да бардыгына жетет деген мындай дух берет экен. Мындай көпчүлүк учурда кыздар өзү кесип тандоодо, ар кандай көп нерселерди кылганда өзүнө ишенбейт, ар кандай стереотипке, ар кандай басынууга, кысылууга көп душар болот. Ошондуктан көп нерселерди кыла албай калат. А мен болсо бияка кыздар илимге катышкандан бери өзүмдү аябай мен катыша алам, мен кыла алам деген целге коюп, целди жакшырттым десем болот. Илимдеги кыздар жакын арада интернет коопсуздугу тууралуу маалымат алып жаткандыгын билдиришти. Алардын айтымында мындай коопсуздук окуучу балдар үчүн абдан керек. Анткени азыркы кезде интернетте ар кандай окуучулардын психикасына таасир эткен оюндар жана башка нерселер абдан көп. Бир айдын ичинде биз деген кибербуллинг жөнүндө тренингтерди өттүк, жана өзүңдү коргоо, ошондой. Өзүңдү кантип коргоо биле алсаңыз болот экен? Интернетте деген өзүңдү коргош үчүн сен деген интернеттеги аккаунттарыңды жакшы эч кимге ачпай, то есть жакын досторуңа эле ачышың керек. 2 жыл ичинде долбоордун катышуучулары өзлөрүнө көптөгөн билимдерди, көндүмдөрдү ала алышты. Кыздар кесипти туура тандоо боюнча дагы көптөгөн маалыматты алуу менен келечекте кайсы адистикте тандоонун алдында турарын жакшы билишет. Ал эми бүгүнкү алар коюп жаткан роль коомдогу көрүнүш деп билдиришет. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө эркектин же аялдардын кесиби деп бөлүү туура эместигин айта кетишти. Айым дегенде баары деген үйдө отуруш керек, күйөөгө тийиш керек деп ойлошот, бирок айымдардын илимге катышканга укугу бар. Мисалы, инженер болгусу келсе, инженер болгонго укугу бар.
көбүнчө профессия тандоордо деген ата энелер уже чыгарып коюшат да кыздын ордуначы. Мисалы сен доктор болосуң же мугалим болосуң деп тандап коюшат. Кыздын өзүндөй, как сказать, өзүнүн оюн угушпайт. Ошон үчүн бул биздин форум театрыбыз деген ошого ылайыктанган. Кыз деген өзүнүн оюн айтыш керек, жана ана вправе решать свою дальнейшую жизнь. Ошол жөнүндө анан бул биздин форум театрыбызда именно по семейным. Ал убакта деген кыз өзүнүн айтса деген өзүнүн туугандары деген жардам берген жок, мотивация берген жок. Ошондуктан биз окуучуларга көрсөткүбүз келет, то что семья должна в первую очередь поддержать своего ребенка. Ошол жөнүндө айтышыбыз керек. Бул долбоор деген кыздарга деген мотивация берет. Ошон биз эмне үчүн девочки в науке дейбиз, анткени кыздар деген илимде аз болот. Как сказать, еще депутаттардан да кыздардан аз да. Ошон үчүн биз кыздарга мотивация бергибиз келет. Илимдеги кыздар программасы кеминде 15 000 кызды тренингтерге катышууга тартуу максатын көздөйт. Бул долбоорду ишке ашыруу боюнча командада мыкты тажрыйбалуу адистер тартылган. Мына ушундай күчтүү тренерлер менен окуучу кыздар бирге ийгиликке жетип жатышат. Долбоор азыр экинчи жылы башталып, экинчи жыл уланып атат. Дагы 1 жыл бар аяктаганга чейин. Бул убакты, бул аралыкта биз болсо абдан көп өзгөрүүлөрдү көрдүк. Кыздардын, биздин долбоорго катышып жаткан кыздардын ичинде, ошондой эле ата энелердин арасында мисалга алсак, биз көбүнчө турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөлөрдүн кыздарын тандап алганбыз. Биздин башкы максат дагы ошол болчу. Башка курстарга бара албай жаткан, мүмкүнчүлүгү болбой жаткан кыздарга мүмкүнчүлүк берүү, аларды илимге кызыктыруу, билимге кызыктыруу деген максат болчу. Анан мисалга алсак, бизде көп үй бүлөлөрдө кыздарды ата энелери кандайдыр бир курстарга жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок. Кыздардын өздөрүнүн дагы жаңы кесиптер жөнүндө, физика, химияга кызыгы жок болчу да, негизи эле. Сиздер билесиздер, биздин мектепте ал сабактарды теория жагынан эле өткөрүшөт. Анан аны күнүмдүк турмушта кантип колдоноорун билишчү эмес да. Мисалы, физиканы окуп жатат, химияны окуп жатат, бирок аны мен кийин келечекте кантип колдоно алам, бул билимдин мага эмне кереги бар деген түшүнүктөрү жок болчу. Ал эми биздин долбоордун максат, долбоордун жыйынтыгы менен кыздар болсо ошол билимдерди күнүмдүк жашоодо кантип колдонсо болот. Ал химия, физика деген бул акасы биздин жашоодогу эле нерселер турбайбы. Биз кыздарга мисалы тамак жасаганда эле бул химия, сен ар кайсы элементтерди аралаштырасың, тамак жасайсың. Же болбосо биология, бул жаратылыш, өсүп жаткан жан жаныбарлар, ошолордун баары бизди курчап турган нерселердин баары эле бул STEM багыты. Биз STEMди күнүмдүк жашоодо колдонот экенбиз. Демек, ошол предметтерди кызыктуу берсе болот экен деген кыздарга кызыгууну жаратып, анан кийин үй бүлөлөрүндө да кыздар мисалы келип, ата энесине мен химия, физика деген ушундай экен деп, алар өздөрүнүн досторуна, туугандарына, мектептеги өздөрүнүн классташтарына түшүндүрүп беришип, илимге кызыгуулары артып, программист болгону каалап жатышат, инженер болгону каалап жатышат, инженер эколог болгону каалап жатышат. Ушундай жаңы кесиптерди таанып билип, башка кесиптердин ээси болгонго өздөрүнүн кызыгуусу чоңойду десем болот да. Айткандай эле долбоор алкагында 14-18 жаштагы 500-600 окуучу кыз жамааттарындагы жаш кыздарга үлгү боло ала турган жана миңдеген кыздарды өзгөрүүгө шыктандыруучу болууга даярдоого жардам көрсөтүлөт. Азырынча долбоорго Бишкек шаарынын жана Чүй, Ош облусундагы пилоттук мектептерден кыздар тандалып алынат. Кыздардын техникалык илимдерге ийгилик жаратып, карьерасын өстүрүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ачуу боюнча иш жүргүзүлөт. Окутууларга калктын аярлуу катмарындагы жана мигранттардын үй бүлөсүндөгү кыздар да катыша алат. Долбоорго алганда көбүнчө кыздар мындай түнт, көп сүйлөбөгөн, коомчулук менен аралаша албаган, элдин астында сүйлөгөндөн уялган кыздар болчу да. Анан кийин биздин долбоорго качкандан кийин алар ораторлук чеберчилигин өнүктүрүштү, элдин астында сүйлөгөндө выступать эткенде, орусча айткандачы, өзүнүн пикирин уялбастан билдиргенди үйрөнүштү да. Илетишим, коммуникация, байланыш түзгөндү үйрөнүштү. Мисалы, алар мектепте өзүнүн мугалимдерине өздөрүнүн пикирин айтышат, мектепте башка класстарга да сабак өтүп жатышат. Биздин кыздар мисалы 8-класста долбоорго келишкен.
8 класста болуп туруп 11 класстын окуучуларына сабак өтүштү да. Демек бул дагы өздөрүнүн ичинде бир кандайдыр бир тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берди да. Кыздар өздөрүнө ишеним пайда болду. Мен колумдан келет экен, мен элдин астына чыгып тренер боло алат экенмин, мен бир нерсени башкаларга үйрөтө алат экенмин деген кандайдыр бир ишеним пайда болду. Кыздардын биз мисалы орусча айтканда ролевая модель, ошол техникалык багыттагы ролевая модель айымдарды көргөзүп, алар менен жолугушууларды өткөрүп, алар тууралуу видеолорду тартып, кыздарга ошолорду көргөзүп, Кыргызстандан чыккан илим багытында ийгиликтерге жетишкен мыкты айымдарыбыз бар. Дүйнө жүзүндө иштеп жаткан, ар кайсы өлкөлөрдө иштеп жаткан, Кыргызстанда иштеп жаткан деп кыздарга көргөзүп, аларга мотивация бердик да. Аларга ролевой модельдерди көргөздүк. Силер ушундай айым болсоңор болот. Силер ушулар бул айымдар деле жөнөкөй бүлөдөн чыккан, айыл жергесинен чыккан айымдар, алар деле ушундай ийгиликке жетишсе, силер да колуңардан келет ушундай ийгиликке жетишкенге. Алар химия, физика багытында кыйын адис болсо, силер да ушундай адис боло аласыңар. Бул эркектердин эле кесиби эмес, бул айымдардын да кесиби. Кесиптер эркектердики, айымдардыкы деп бөлүнбөйт. Болгону силер өзүңөрдүн аракетиңер болсо, силер каалаган кесиптин ээси боло аласыңар деген биз аларга ушундай бир окуу, кандай десем, мотивация бердик, аларга түрткү бердик. Кыздар ошону илип кетип, азыр өздөрүндөгү ишеним көбөйдү. Өздөрүн дагы мен ушуну кыла алат экенмин, мен каалаган кесиптин ээси боло алат экенмин, эгер мен кааласам, мен каалаган жеримде иштей алат экенмин деген ушундай бир ичинде кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп, кыздар өздөрүнө ишенишип, уже бизде программист болууну каалагандар бар, дополнительный курстарга барып үйрөнүп жатышкандар бар. Ата-энелери да аларды колдоп, кыздарына мисалы мурда зачем окуу, эмне кереги бар, окуп эле кой деген ата-энелер тескерисинче кыздарын көрүшүп, демек менин кызымдын кызыгуусу бар экен, мен анда ноутбук алып берейин, мен телефон алып берейин, мен интернет салып берейин, акча төлөп берейин деп, уже ата-энелерде дагы өзгөрүүлөр болуп, ата-энелер дагы кыздарына акча бөлүп беришип, убакыт бөлүп беришип, үйүндө жумуштарын азайтып, сен андан көрө окуу, сен курска бар, сен ушуну жаса деп, ушундай үй бүлөнүн ичинде дагы өзгөрүүлөр болуп атат биздин долбоордун алкагында. Ошондуктан биз жөн эле кыздарга эле окутуп, кыздарды эле өзгөртүп койбостон, үй бүлөнүн ичиндеги мамилени да өзгөртүп, мамилени да жакшыртып, анан ата-энелердин дагы алардын салымы чоң экенин көргөзгүбүз келип атат. Кыздарды тарбиялоодо силер ата-энелер өздөрү ушундай түрткү берсе, кыздарына ишенсе, аталары өзгөчө. Себеби бизде аталардын баары бир кыздарга болгон тарбиясы аз Кыргызстанда. Биз аталарды дагы ошол тарбияга тартып, силер дагы өзүңөр кызыңарды колдосоңор, түрткү берсеңер, кызыңар силердин колдооңор менен дагы көп ийгиликтерге жетише алат деген бир мындай посыл, орусча айтканда ошону жеткиргибиз келип жатат да. Мен бул проектке катышканыма 2 жылдай болуп калды. Бул проект мага абдан жардам берди. Бул проекттин артынан мен деген көптөгөнгө үйрөндүм. Башында деген мен аябай сүрдөөчүмүн, азыр мындай смело айтып калдым өзүмдүн ойлорумду. Жана азыр өзүм школумда тренингтерди өтөм. Мугалимдер менен жакшы сүйлөшөбүз. Кандай тренингтерди өтүп атасыз? Жана өзүңөр кантип ача билесиз? Мен ушул эле 10 модулду жана онлайн безопасность жөнүндө айтып бердик. Өзүмдү ачып алганымы, ушу тренингтерди айтканда, өзүңдүн ровесниктер менен жакшы сүйлөшөт экенсиң, сени жакшылап угушат экен. Алардын чогуу жүрүп, жакшы ошо өзүмдү жакшы биле алдым. Белгилей кетсек, STEM тутуму аркылуу дагы бир программа ишке ашкан. Ал программа жүздөй ийгиликтүү айым илимдеги кыздар долбооруна катышкан. Долбоордун алкагында насаатчылык билимдердин жана жөндөмдөрдүн өркүндөтүү үчүн метод үчүн колдонмо. Ал эми алынган билимдерди кыздар ийгиликтүү пайдаланышы үчүн шакирттин күндөлүгү иштелип чыккан.